Аллах сиздин ачка жүргөнүңүзгө муктаж эмес Рамазан. Бул жөн эле ач карын жүрүү эмес. Бул жүрөгүңүздөгү ашыкчан нерселердин баарын тазалай турган ай. Тамак ичпөө оңой, жалган айтпоо кыйыныраак, көрө албастык кылбоо андан да кыйын. Ал эми бирөөнү айыптабоо баарынан кыйын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: эгерде ким жалган сүйлөөнү токтотпосо, анын ачка жүргөнүнө Аллах муктаж эмес. Рамазан бул сыноо, бирок чыдамкайлыктын сыноосу эмес. Бул өзүңүз менен болгон чынчылдыктын сыноосу. Маселе канча убакыт ачка болгонуңузда эмес. Маселе сиз ким үчүн орозо кармасаңыз, ошого жакындай алдыңызбы? Ал эми Аллахтын китебисиз ага жакындоо мүмкүн эмес. Куран бул так ушул айда жүрөктөрдө күйө турган нур. Куран так ушул Рамазан айында түшүрүлгөн. Так ушул убакта анын ар бир тамгасы үчүн берилген сооптор эселеп көбөйөт. Дал ушул максатта биздин лицензияланган академиябыз дипломдуу жана ижазасы бар устаздын жетекчилиги астында Куранды нөлдөн баштап үйрөтөт. Сиз үйүңүздө отуруп, өзүңүзгө ыңгайлуу убакта Куранды кандай түшүрүлсө, дал ошондой окуп жатканыңызга ишенип, билим ала аласыз. Биздин автордук методика аркылуу 9000ден ашуун окуучу жыйынтыкка жетти. Толук маалымат алуу үчүн комментарийдеги шилтеме аркылуу өтүңүз.